Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова каза болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдахматованы акыркы сапарга узаты Зинат эртең 17 февралда саат 10:00 Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Эске салсак, Жамал Сейдахматова узакка созулган катуу оорудан кийин 16 февралда 82 жаш кураганда дүйнөдөн кайтты. Жамал Сейдахматова 1939 жылдын 21 сентябрында Ысык Көл районунун Темир айылында жарык дүйнөгө келген. Кыргыз-тажик чек арасында көчөттөрдү отургузуу токтотулду. 14 февралда Кыргызстандын чек ара кезмети Баткен облусунун Баткен районунун Паскарык айылынын 3 жерлигинде Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын такталбаган аймагында Тажикстандын жарандары тарабынан көчөттөрдү отургузуу аракеттерине бөгөт койду. УКМКнын чек ара кызматынан билдиргендей, күн мурун 15 февралда кыргыз чек арачылары Кыргыз мамлекеттик чек арасынын шарттуу сызыгына жакын жерден курулуш иштерин жүргүзүү аракетине бөгөт коюшкан. Тажикстандын жараны Сурх айылынын тургуну Кыргызстандын Баткен облусунун Баткен районунун Миң-Өрүк жерлигинин тушунда Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын такталбаган аймагындагы шарттуу чек ара сызыгынан 10 метр аралыкта тосмо пайдубалынын тургузууга аракет кылган. Тез аранын ичинде эки тараптын застава башлары, андан кийин айыл аймак башлары жолугуп, анын жүрүшүндө Кыргыз тарап мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагында ар кандай чарбалык жумуштарды токтотууну талап кылган. Тажик тарап башында Кыргыз тараптын талабын аткаруудан баш тартышкан. Ошол эле учурда чектешкен Кыргызстандын Миң-Өрүк жерлигинде жана Тажикстандын Сурх жерлигинде 25-30 шактадай Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары топтолушкан. Кыргызстандын жарандары көчөттөрдү шарттуу чек ара сызыгына жакын жерге отургузууга аракеттенишкен деп айтылат. Чек ара кызматы тараткан билдирүүдө. Чыр-чатактын күчөп кетпөөсүнүн алдын алып, эки тараптын курулуш иштерин токтотуп, ал эми Тажикстандын жараны апалыпкаларын алып салуу чечимин кабыл алышкан. Премьер-министр акимдерге катуу эскертүү берди. Өкмөт башчы Улукбек Марипов район акимдеринин ишине талаптар күчөтүлө тургандыгын жана ар бир район боюнча талдоо жүргүзүлүп, алардын ишине баа берилерин белгиледи. Эч ким кабинетинде аракетсиз отура бербеши керек. Акимдер фермерлер менен иш алып барып, рынокто суроо талап жараткан айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү максатка ылайык экендиги тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү тийиш. Мен жазгы тала жумуштарына даярдыктын жүрүшү менен жеринде тааныш үчүн аймактарга эскертүүсүз барып, фермерлер менен жолугушуп, алардын көйгөйү жана жергиликтүү бийлик органдары тараптан аларга көрсөтүлүп жаткан көмөгү тууралуу билейин деп жатам, деп маалымдады премьер-министр. Анан акимдер, жетекчилер даяр болгула. Мен внезапно барам областтарга. Каналдаргача текшерем. Арыктарга чейин текшерем. Эгерде кайсы бир жерде суу проблема болсо, эртең өзгөчө июль айында күн ысыганда суу тартыш болсо капа болбогула. Предупреждаю, да, 6 ай мурун. Суу маселеси Кыргызстанда болбош керек, да, суу маселеси. Суунун башында туруп, суу маселеси болбош керек биздечи. Мен ошону суранып кетем. Внезапно барып текшерем. Бүт жерлерден ар бир дыйкан менен жетекчилер менен жолукканга мен шарт түзөм да өзүмчө. Түз иштешем алар. Кичинекей Бекболот ырчы Нурлан Насипке жолукту. Интернетте жылдызы жанып жаткан кичинекей Бекболот белгилүү ырчы Нурлан Насипке жолукту. Бекболот Нурлан мырзанын социалдык тармактагы өздүк баракчасына кат жазып, бирок жооп ала албай жатканын интервьюсуна билдирген болчу. Учурда интернетте жылдыз болуп жаткан Бекболоттун кыялын орундатып, Бишкек шаарынан жолуктук. Аябай шерин бала экен, келип эле асыл жеңесин сурайт. Бизди кубантып, келечегиң кең болсун энем, деп жазды Нурлан Насип өздүк баракчасына. Эсептөө палатасынын кызматкери пара менен кармалды. Пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча эсептөө палатасынын кызматкери кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, 15 февралда УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы пара талап кылуу жана пара алуу фактысы боюнча эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын областарынын аймактар боюнча аймактык бөлүмүнүн улук инспекторун кармады. Такталганда эсептөө палатасынын инспектору Ат Баш районунун 3 айылдык аймагында бюджеттин аткарылышы боюнча аудит жүргүзүп, текшерүүнүн жыйынтыгын оң тарапка чечүүгө акты түзгөндүгү үчүн Нарын облусунун Ат Баш районунун айылынын биринин башчысынан 60 000 сом акча каражатын алган.
Кармалган инспектор Нарын шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду сотко берүүнү ниеттенүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы Акин Токталиев өзүнүн мурдагы кардары мамлекет башчысы Садыр Жапаровду сотко берүүнү көздөп жатат. Менде Жапаровго каршы доо арыз берүүгө жетиштүү негиздер бар. Бирок азырынча бул бир гана ниет. Бардык фактылар топтогон. Өз маегинде Жапаров мен радикалдык ислам тобунун кызыкчылыгын коргогом деп айткан. Кечээ экс-муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин баракчасында Жапаровдун өкүлүнүн катышуусуна баарынын бетин ачкан сүйлөшүү жарыяланды. Кассетада анын өкүлү президент Токтомушев экөөбүздүн кызматтан алабыз деп убада берген деп айткан. Мындан бир гана тыянак бар. Мени кызматтан алуу чечими шайлоо өнөктүгү маалында кабыл алынган. Ал талапкер катары кийлигишкен экен. Анын мындай кылганын таарынып капаланып жатам. Эгер ал мага телефон чалып, дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башчылыгына башка адамды көргүсү келерин ачык айтса жакшы болмок. Мен мындай ызы чууну көтөрбөйт элем. Эгерде Садыр Жапаров провокаторлордун айткандарын укканын ачык мойнуна алып, эл алдында кечирим сурап, коррупционерлердин курчоосунда экендигин мойнуна алса, маселе жабылып калат. Мен сотко кайрылбайм, дейт Акин Токталиев. Мартта күйүүчү майлоочу майдын баасы 9-10% кымбатташы мүмкүн. Кыргызстандын нефтрейдер ассоциациясы 2021 жылы март айында күйүүчү майлоочу майдын баасы 9-10% кымбатташы мүмкүн деп болжолдоодо. Бул тууралуу ассоциациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, нефти продукциясынын республиканын аймагындагы азыркы коруна жүргүзүлгөн анализдин жана Россияда нефти продукциясына баанын актуалдуулугу негизинде Кыргызстандын нефтрейдерлер ассоциациясы ушул жылы март айында күйүүчү майлоочу майдын баасын орточо 9-10% кымбатташы мүмкүн деп болжолдоодо. Ага карабастан нефтрейдер компаниялар баанын өсүшүн жөнгө салуу саясатын жүргүзүп, күйүүчү май рыногундагы кескин өзгөрүүлөргө жол бербөөгө аракеттерин көрүүгө ниеттенүүдө.